Assalamu алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинде эмгектенип жаткан бордоштор, видеого лайк басып, группа контакттар менен максималдуу түрдө бөлүшө кетиңиздер. Илим алганы жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп, мына буйруса өзүбүздүн чубак устаздын атынан курс ачылды. Чамданып калыңыздар, номерлерине чалыңыздар, толук маалыматты агай менен маектешип алып берелик. 3 этаждан турган ушундай окуу борбор сиздердин илим алышыңыздарга шарт түзүлүп, ушундай заманбап ушундай стол стулдар менен жабдууланган аябай жогорку деңгээлде окуу борбор иштеп келет. Ассалому алейкум агай, кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Шүгүр, алхамдулилlah. Бизди көптөгөн мекендештер көрүп турат. Окуу боюнча маалымат бере кетелик. Бул жерде мурун иштеп келген, өзүңүздөр билесиздер, Абу Ханифа диний илим борбору. Ал азыркы учурда да иштеп атат. Азыр биз будный күндөргө Чубак ажы атындагы окуу курсу деп будный күндөрдө сабак жүрүлөт. Бул 3 смендин негизинде түзүлүп жатат буйруса. Эртең мененки, абедтен кийин жана кечинде. Бул мекендештерибизге ыңгайлаштырылган тарзиде түзүлдү. Бул жерде кадимкидей эле ошол Куран жана тажвид, сира, фикх туурасында сабактар өтүлөт. Акчасы боюнча бул айына 2000 рубльдан. Ачык эле айтып койгон жакшы. Ооба. Аялдар келип окуса болот, анан жаш балдарды окутам деген агаларыбыз көп экен бизде. Байма-бай чалып медресе сурагандардан болуп калат бизден. Аялдар дагы, эркектер дагы окуса болот бизде. Алардын класстары отдельно болуп, эркектерге аралашпайт. Эркектерге аралашпайт. Жакшы. Аялдарга эжекелерибиз сабак берет, эркектерге агайларыбыз сабак берет дегендей. Анан жаш балдарды биз азыр окуу курсу дегендиги үчүн окуу курсуна азыр пока жаш балдарга план түзө элекпиз. Буйруса дагы көрө жатарбыз алдында пландар менен. Эртең мененки канчага чейин дедиңиз дагы? Эртең мененки саат 9-дан 1-ге чейин эртең мененки смен. Абедтен кийинки смен болсо 2-ден кечки 6-га чейин. Кечки смени бул 7-ден 10-га чейин. Жумуштан чыгып дагы келсе жетише турган. Аябай жакшы жетишкендик. Бул жерде иштеп эле калбастан биздин агайынелер келип ушул жерде илим алып жаткандарынан көрдүк да. Анан илим алам дегендерге ушул илим боюнча кыскача бир насаат сөздөрүңүздү айта кетсеңиз. Эми илим туурусунда бир топ хадистер бар. Бир канча Аллах Таала Куран-ы Каримде кайтарылган, айтылган. Эми бул негизи эле эң өзүбүздө айтылып эле билип эле жүргөнүбүз бул утлубул илму минал махди илал лахди деп, бул илим алгын бешиктен кабырга чейин деп. Бул илимдин түбү жок, албетте. Биз болгондугу бул илим менен эмнени табабыз? Биз жолубузду туура жана туура эмес экендигини тактап алабыз. Бул илим алып тургандыгыбыз биздин азыркы жаштарыбызга дагы бул өтө чоң пайда. Окуйм деген кызыккан бир туугандар менен бөлүшүп, жакшы каалоо тилек жазып, бизге да илим алыш насип эткен болсун деп калтыра кетиңиздер. Көрүшкөнчө ассалому алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу альфа сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.